Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн биз куратордук сатыбызды 17 майда боло турган апалардын майрамына карата өтмөкчүбүз. Бүгүн куратордук саатыбызды бейиш энелер таманын астында деген тема болмокчу. Биздин куратордук саатыбыздын максаты апалардын майрамынын тарыхы жөнүндө маалымат аласыңар. Улуу ойчулардын эне жөнүндө айткан сөздөрүн биле аласыңар. Ошондой эле апаларды, энелерди терең урматтоо жана аларга таазим кылууга үйрөнөсүңөр. Эне деген ким? Эне бул дүйнөдөгү эң кымбат асыл зат. Ал үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачыраткан жарыгы. Айтор бардык жакшылыкты өзүнө камтып турган, балдарына болгон сүйүүсү чексиз, назик жан. Эне деген өтө сезимтал жан тура. Ал эч нерсени көрүп, билбесе да, жүрөгү менен сезип турат. Ал биз үчүн жашоонун ысыгын да, суугун да чыдап келет. Пайгамбарыбыз Мухаммед бир адамга кимге жакшылык кылайын деп сурайт. Энеңе, андан кийин энеңе, андан кийин да энеңе, анан атаңа жакшылык кыл деп жооп кайтарат. Чындыгында эненин сүтүн эч качан актай албайбыз. Эненин сүтүн актоо 3 жолу Меккеге жоо көтөрүп барууга тете тура. Анткени күнү түн уктабай, балдарын калкалап, чоңойтуп, эрезеге жеткирген ошол эне эмеспи? А биз энебизди кагып, силкип, жүрөгүн оорутабыз. Ал эми энебиз биздин жылуу сөзүн аябайт. Эне деген ушундай ыйык зат. Апабыздан жылуу сөзүбүздү аябай, көзү барда сыйлайлы. Бейиш эненин таманын астында. Анда эмесе, урматтуу студенттер, бүгүнкү биздин куратордук саатыбызга биздин ПО 118 тайпасынын студенти Манапо Дурдана ошо саат боюнча даярданып келген. Анда эмесе, көңүлүңөрдү бурабыз. Ойго батып, туталанып, жалындадым. Бирок эч бир азаптарга багынбадым. Анткени дайым мени коргоп турчу апакемдин, бейишимдин жанындамын. Билем, өмүр оңой эмес, оюн эмес. Эч бир затка бакытта алай түгөл бербес. Кантсе дагы мени дайым бата кылган апакемдин, периштемдин жанындамын. Өйдөтөмөн өтө берет өмүрүбүз. Бир күн жакшы, бир күн жаман күндөрүбүз. Ар күнүмдө жакшылыкты тилеп турган жалгызымдын, бейишимдин жанындамын. Жүрөктөгү бар сүйүмдү арнайм сизге. Ар убакыт жакшылыкты каалайт бизге. Жалгызымсыз, периштедей аруу затым, бейиш жыттуу апакемдин жанындамын. Эне кымбат. Эне ыйык баарынан демекчи, эне дүйнөдөгү теңдеши жок асыл зат. Бейиш энелердин таманы астында деп да бекеринен айтылбаса керек. Биздин ийгилигибизге чогуу кубанып, ар дайым балам деп бизди ойлоп жүргөн энекелерибиздин ак сүтүн актоо да эң чоң милдет эмеспи? Башканы эстебесек да күн сайын апакебизди сөзсүз эстейбиз. Апакем кандай жүрөт экен, ден соолугу жакшы бекен деген суроону ар бир адам күн сайын ойлонсо керек. Дүйнөдө канчалаган майрам, атайын белгиленчү күндөр бар. Ошентсе да, апаларга арналган атайын күн да жок эмес. Апалар күнү энелерге арналган эл аралык майрам. Эл аралык айымдар күнүнөн айырмаланып, бул күнү кош бойлуу айымдарды жана апаларды куттуктайбыз. Энелер күнү президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2012 жылы жарыяланган. Бул майрам Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембесинде белгиленет.
Энелер күнүн майрамдоонун башатын кыязы байыркы Грециянын жашоочулары Зевс кудайынын энеси Реяга арнаган жаз майрамынан издесе болот. 1600-жылдан тартып Англияда энелик жекшембени майрамдоо салты пайда болгон. Эл аралык энелер күнүн Анна Жервис демилгелеп чыккан. Ал 1907-жылы дүйнөдөн эрте кайткан өз энесин эскерүү катары энелердин урматына майрам өткөрүүнү сунуштаган. 1910-жылы Вирджиния штаты биринчи болуп энелер күнүн расмий майрам катары тааныган. Ал эми 1912-жылы энелер күнүн эл аралык ассоциациясы түзүлгөн. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө бул майрам турдуу күндөрү белгиленет. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынтып ак бешикке баккан энем нуруңа меримиңе мактыраткан маңдайда